Уурдалган балдар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Экинчи аудиобап. Калмак жергесинде. Сооданын кыныгын алган Сабитахун байлыктын азгырыгына улам барган сайын тереңдеп кирип бара жатты. Андижанга барып келген сайын ойго келбеген акчага маарып, баштагыдан бой көтөрүп, сүйлөгөн сөзү жогору чыгып, малай жумшаганга дагы жетишти. Анткени менен Сабитахундун өзүнүн болор болбос сынчылык жайы бар. Бир нерсени тез баамдап, боло турган нерсени алдын ала биле койгон өнөрү бар. Анча-мынча баланы же чоң кишилерди сынай койгон адаты бар экени өз чөйрөсүнө маалым. Ал турсун аялдарды дагы сынынан өткөрүп, кайсы аялдан чыган уул төрөлөт биле койгон сырын эч кимге билгизбейт. Оба, бул өнөр атасынан огон. Кээде айтып койгон сөздөрү туура чыгып калган учуру болуп, ушул өнөрү менен көпөстөргө, байларга, эл бийлеген төбөлдөргө анча-мынча кадыры бар жана сөз өтөт. Демек чоң адамдар менен табакташ десек жарашат. Сабитахун Андижанга өтүп бара жатканда эле жол жээгинде ойноп жүргөн балдардын арасынан сопуну көзү чалып кызыгуусу арткан. Бирок аны кантип уурдап кетүү керек экенин ичинен ойлоп койгон болчу. Сынчынын көзүнө чалдыккан сопу бир нерсени сезгенсип, 50 кадамдай нары жакта өтүп бара жаткан калмактарды бир башкача көз караш менен карап, үйүн көздөй чуркап жөнөгөн. Көзүндө калыбар Сабитахун айылдан бир тоозаган соң сөз алды. Бул буруттар кыйын калып болот. Аз болушса дагы. Билбейм, булардын суусунанбы же жериненби көзгө элине турган чыган уулдары көп чыгат. Былтыркы жылы дагы биз уурдап барып уйгур байына саткан баладан мен бир сырды байкагам. Анын жанына мен жакын жолой албай аптыгып сүрдөгөн элем. Сыймыгы күчтүү экенин дароо билген болчумун. Бул жолу дагы силер эч нерсени байкаган жоксуңар. Алиги жол жээгинде ойноп жүргөн балдардын арасынан келечекте оолуя, алдыны көрө билген сынчы боло турган баланы көзүм чалды. Ал баланы тезинен колго албасак оолуялык, билгичтик, алдыны көрө билген көрөгөчтүк кыргыздардын укумунан тукумуна өтүп, кыргыз элинде көрөгөч адамдын тукуму үзүлбөй калат. Мындай сапат кандай элден чыгат билбейм. Мактанбайын, сынчылык сапат менде бар. Бирок бул буруттардын сынчыларынын жанында менин сынчылык өнөрүм суу кечпей калат. Бирок мен алиги баланын келечегинен чоң нерсени көрдүм. Андай бала жөн элден, жөн уруудан чыкпайт. Бул сөздү уккан соодагерлердин ана башчысы Батурхан сөздү бөлүп, сиздин айткан кебиңиз чын болсо кайра артка тартканда алиги сиздин көзүңүз түшкөн баланы биз менен бирге алып кетели. Уурдай жүргөн жаныбыз уурдап кете беребиз. Айылыбызга барганда көзүн тазалап, же бирөөнө малайлыкка сатып жиберебиз да пайдасын көрөбүз. Баса биз соодага чыгаарда баягы уйгур бай Наринжан малай алып келип бергиле деген. Ага чоң акчага сатып жиберсек, пайдасын эле көрүп акчага маарыйбыз. Бул сунушту Сабитахун абдан туура көрүп, ойго алаксып кетти. Бирок анын жүрөгүн эзген бир нерсе, каргышка калгандан коркуп келет. Чылкый кара атынын жалын тиктеп бара жатып ойлоп койду. Ушул бала акыркысы болот. Мындан кийин бала уурдаганыңарды токтоткула деп айтам деген ойго такалды. Бул иш өзүнүн өнөрүнө төп келбейт. Сынчы бирөөнүн убалынан коркуш керек болчу. Акча кубалап, байлыктын артынан түшкөнү ак жолдон чыгып, чоң күнөөгө батканын сезип келет. Андижан шаары кыжы-кыжу базар ичиндеги соода жүрүп жатты. Эл деген тим эле быкылдап батпайт. Мал базардан чыгышкан соодагерлер курсак тойгузуп алуу үчүн уйгур ашканасына киришти. Тейлгерден уйгурлардын ашпозчусу аял эмес эркек. Ал эми кыргыздардын эркектери менен калмактардын эркектери казан аяк кармашпайт. Баштан сыймык качат идиш аяк кармаганда деп казан аяктан, аял киши жасаган иштен бойлорун алыс тутушат. Ат жалын тартып минип жоокер калк болгон үчүнбү уйгурлар менен өзбектер жасаган тамакты жасаганга таң калып келишет. Кантип жасашат деп. Ар бир улуттун айырмачылыгы бар эмеспи? Сабитахун бир кезде ысык чайдан уртуп алып, бул жолу соодабыз ойдогудай болду. Эми биз бул жерге көпкө кармалбай, алчу нерселерди тез алып, жолубузга түшөлү. Бизди базардагылардын көбү байкап калышты. Тонотуп жибербегендей бололу. Мал базардан бир алып денелүү өзбек ушундай бир көз караш менен карады. Анын көзүнө чалдыкпайлы. Бир балени баштабасын деп сөзүнүн аягына чыкпай, дагы шорулдатып чайдан уртап, жанындагыларды карап алды. Эмне дейсиңер дегенсип. Бул сунушту баары туура көрүшүп, каршы эмес экендиктерин белгизип, унчукпай калышты эле. Четте олтурган пазыл: Сабитахун ака, биз Ибрагимге жолукпай эле кете беребизби? Ал бизди күтүп жатпайбы? Анда ала турган дагы нерселерибиз бар эмеспи?
дегенде Сабитахун кабагын түйүп, «Ай, ал такыр эсиңден чыгып кеткен турбайбы? Ырас эстетпедиңби? Анда бүгүн ал жакка баралы да аны менен кеңешип көрөлү. Балким ал дагы жакшы сунуш айтып калар», деп сөз бүттү дегенсип, бир жерди тиктеп, ойго алаксып кетти. Акча бар жерде тилиңди тишиңе кат деп бекер айтышпаса керек. Бул жалганда көп чырдын башы байлыктан башталган эмеспи? Сабитахун базар аралап келе жатып, көпчүлүктүн ичинен бир кишиге көзү түшүп калды. Ал эч кимге билинбей, артынан аңдып келе жаткан бирөөнү байкаган жок. Ал киши көзгө толумдуу, ичинде кири жок, байоо мүнөз күткөн, боюна жарашыктуу кийим кийген, жакшы адам экенин байкап, жанына катар келип акырын үн салды. «Курдаш, байка, сени аңдыган бирөө бар. Акчаңа сак болгондой бол», деп айтты да, эч сөз айтпаган адам болуп, анын жанынан узап кетти. Тиги киши эми гана эки жакты алаңдап карап алып, дароо эскертип айткан кишини карады. Бирок бул кезде Сабитахун ал жерден узап кеткен эле. Ибрагимге жолуккан күнү дагы 2 күнгө кармалууга туура келди. Анткени ал Хива шаарынан чоң товар келе жатканын айтып, күтүп турууну эп көргөн. Оба, соодадан келип, бала колуна тийгенге чейин Сабитахун ичинен санаа чекти. Көз алдынан көзү жайнаган мотурайган баланын эреси кетпей койду. Ал турсун ал баладан дагы көп нерсени үйрөнчүдөй болуп, кандайдыр бир үмүт пайда болду. Качан гана тиги айылга жакындаганда 6 соодагер жакшылап план түзүштү. Алгач баланы таап, анын изине түшүп алып кетүүнү биринчи планга коюшту. Сабитахун айылга келгенде эле майдабалдардын арасынан көзүнө тааныш баланын каранын издегенге өттү. Бирок өзү күткөн баланы таба койгон оңойго турбады. Ичинен эзилип санаа чекти. Бала башка жакка кетип калбаса экен деп. Бир кезде сулуу чумак келген аялды ээрчип жанында турган сопуну көргөндө кабагы жазгы күндүн нурундай ачыла түштү. Бирок тиги аялдын кан какшап баласын издерин эстегенде сынчы болуп жаралып калганын өкүндү. Бул жолу соодага чыгышканда бала уурдабайбыз деп сүйлөшүшкөн. Бирок убаданы өзү бузуп, көңүлү сопуга бурулуп калбадыбы? Саяпкер күлүк атка кызыкса, сынчы чыгаан уулга кызыгары айдан ачык экенин жашырып болбойт. Атка тың эки жигитке баланы көзү менен көргөзүп, артынан түшкүлө деген белгини бергенде эле тиги экөө аксамайдын артынан аңдып барышты да үйдү акмалап турушту. Кеминде 2 сааттан ашык убакыт өткөндө гана эки бала колдоруна тийди. Байгутуну алышмак деле эмес. Эгер аны таштап кеткенде анда арттарынан куугун түшүп калат болчу. Ошол себептен экөөнү бирдей алып кетүүгө туура келди. Бирок жолдон салкаштын минген аты мүдүрүлүп кетип жыгылып, бир баладан кол жууп калышты. Шашкан экөө такыр башка жолго салып, тиги жолдошторуна калмактардын чегинен жолугушмак болушкан. Эсеттер кубалап келишкенде сопуну жалгыз аяк жол менен алып кетип бара жатышкан. Ээрге бөктөрүлгөн сопунун денеси ооруп, чыдабай калганда, аны тиги калмак колуутун чечип, атына өңөрүп алды да, качсаң артыңдан жетип, жаныңды алабыз деп коркутуп коюшту. Али эч нерсени түшүнө элек жаш бала коркуп, эч сөз кайрып айта алган жок. Аңгыча караңгыда кирип, жолоочулар тоборундагы чоң үңгүргө келип байралышты. Жаш болсо дагы санаа чеккен чопу таң аппак атканга чейин уйку бетин көрбөй ойго жатты. Көз алдына апасы келди. Ал издеп жүргөнүн эстегенде белинен жип менен таңып, колуна жиптин бир учун байлап койгон өңү серт калмак жигитти тымызын карап койду. Эгер эптеп эле экөөнүн колунан бошонуп чыкса, карматпай кетерине ишенип эле турду. Бирок белиндеги жипти чечүү колунан келе койгон жок. Эртеси туруп эле таң эрте кайра жолго чыгышты. Минген аттар таң атканга чейин оттогонго, баскандары тың болуп, ал учуп калыптыр. Анча бийик эмес бөксө тоолорду ашып, кыя жолдор менен тоо беттеп жүрүп олтурушуп, качан гана калмактардын чегине жеткенде сопунун үмүтү үзүлдү. Болбосо буга чейин атасы баш болгон кишилер артынан кууп келе тургансып сезиле берген. Жылаңач, бир түп багы жок боз тоолор көзгө комсоо көрүнүп, кунары качкан кызыл чаптар күнгө тууруккан малдын терисиндей болуп, канча жылдан бери чөп өспөй турганы турган. Ушул чаптардын так этегинен өткөн баш аягы көрүнбөгөн ат жолдун оң тарабындагы ойдуң жерде эки калмак тимеле атагы таш жарган баатырды кармап келишкенсеп, өздөрүнчө маашырлана аттарын тушап коюп, боз топуракка чалкасынан жата кетишти да, катуу чарчаган адамдардай көздөрүн жумушту. Жылдызы качып, көзүнүн нуру өчкөн сопу аларды караганда жок. Анткени эми мындан ары экөөнүн тырмактын учундай ырайым болбосун жаш жүрөгү менен сезди. Эгер курагы тигилер менен тең болгондо, анда экөөнүн колунан жөн эле кутулуп кетмек беле. Ооба, тиги экөө сырттарынан өткүр көрүнгөнү менен жүрөктөрү мококтой сезилди. Сопу жаш болсо дагы ички туюу сезим менен сезип, уурдай качкан экөөнү сынынан эбак эле өткөзүп койгон. Эки колу таңылуу, кара чылбыр менен.
Чын эле экөөнүн биринде эле баатырдык сын болгондо балтыр эти толо элек жаш баланын колун бош эле коймок. Жаш бала кайда качып кетет эле деп. Сопу түнү бою уктабаганга денеси талып, канчалык жаны жер тартып турса дагы боз топуракка денесин ыра көрбөй, зыңгырап гана олтурган тейде Байгутуну эстеди. Ал жанагы чуңкурда жаткан бойдон эмне болду экен? Жок эле дегенде оозу таңылуу болбогондо кыйкырса дагы бирөөлөр жардамга келип, жаны аман калат беле деп ойлоп койду. Түш жарым убакытта баягы өзүн тикирее караган кара киши баш болгон соодагер калмактар соодадан түшкөн малдарын айдап, жүктөрү жүктөлгөн аттарын жетелеп, жөнүрө жоо чаап, жылкы тийип келишкенсип, чарчаган түр менен келип калышты. Сабитахун зымырайып олтурган Сопуну көргөндө көздөрү жалтактап, өңү бузулуп, жүзүн тетирип уруп жиберди. Ушул жерден билди, өзүнүн сыймыгынан тиги жаш баланын сыймыгы күчтүү экенин. Соодагерлердин башчысы Батурхан аттан түшүп эле Сопунун жанына келип, анын жылдыздуу көздөрүн тик карай албай, тайсалдай түштү да оозуна алы келбей айтып жиберди. Сабитахун аба, сиздин көзүңүз түшкөн бала ушулбу? деп. Бул сөз менен Батурхан Сопунун алдында айтылган сырды карта оюнундагы жашыруун картаны ачкансып ачып салды. Сабитахун бул сөздү укканда көзүнүн чаарын чачагарап, үндебестен белги берди. Байкап сүйлө деген белгини. Сопу жаш болсо дагы тиги көзүндө калы бар кишинин талабы менен уурдалганын билип, андан көзүн алган жок. Бир кезде баары чогуу тамакка олтурушту. Сопунун алдына челпек нандан жылдырып, суусундук берген болушту. Курсагы ачкан Сопу канчалык ачкы болуп турса дагы сынынан жазбай, тигилердей тамакка үзүлүп түшпөй, нанды колуна алып, сыпа чайнап жеди. Анын тамак жеп жатканы беркилерге билинген жок. Сабитахун байкатпай сын көз менен карап олтуруп, Сопуга дагы ичинен ыраазы болду. Жаш болсо дагы султандык кылып, сыр алдырбай олтурганына. Оба, эл бийлеген султандар керек болсо тамак ичерде дагы башкалардан өздөрүн жогору алып олтуруп, ооздорунан ашыкча сөз чыгармак турсун, оозуна салган даамды чайнаганын жан адамга билгизбейт. Ал эми түбү ачка, курсагы толук тойбогон пенделер тамак ичип олтурганда эле эмес, жон гана топко келгенде ооздорунан сөзү түшүп, апкарып калат. Сабитахун бир кезде элден окчун олтурган Сопунун ийининде конуп турган ак кушту даана көрүп, көзүн бар-бар ирмеп алып, кайра карады. Бирок экинчи жолу караганда куш көзүнө көрүнө койгон жок. Бул жолу өзүнүн сынчылык өнөрүнө баа берип, мен жаңылган эмес экенмин, бул баланы сынагандан деп ойлоп койду. Вакыт алга жылып, күн кылкылдап уясына батып бара жаткан кезде соодагерлер эли көп шаар түбүндөгү чоң айылга келишти. Буга чейин мынчалык көп кишиси бар жерде көрбөгөн Сопу канчалык таң калып турса дагы элеңдеп эки жакты карабай мисирейип гана үн катпады. Бирок ичинен эзилди. Ата-энесин, бир туугандарын, айылын эстеп, ичи эңшерилип, күч менен улутунуп алды. Эртеси алыс жолдон чарчап чаалыгып келген калмактар күн аркан бою көтөрүлгөнгө чейин уктап, уйкулары канып, өздөрүнө келишкен соң бешим намазынын учурунда Батурхандын үйүнө чогулушту. Бир койду союп, казанга асып коюшкан. Соодадан түшкөн кирешени эсептешкен соң чоң талкууга өтүштү. Сөз кезеги келгенде Сабитахун адатынча уккула дегенсип, ой мүйүз тартып олтургандарды кыдырата карап алып, "Бул жолу сооданын жакшы болгонунан дагы мени абдан сүйүнткөн нерсе. Биз буруттардын келечектеги сыймыгы болгон баланы мында алып келгенибиз чоң олжо болду. Эгер биз муну колго түшүрбөгөндө, буруттардын жашоо шартын оңдогонго, аларды түз жолго салганга чоң салымын кошкон, эки кылым алдыны көрө билген, силер маани бербеген баладан чоң олуя чыкмак. Андан дагы бул баланын тукуму, тактап айтканда мындан төрөлгөн бала, болгон буруттарды башкарып бизди эле эмес, дини капыр орустарды жерине жакын жолотмок эмес. Ал турсун биздин элге үстөмдүк кылып, бул жерден алыс кууп салат болчу. Мен ушунун баарын билип туруп, тиги баланы уурдаганга жол ачтым. Эми мен силерге гана айтайын, эч кимиңер сыртка чыгарбагыла, деп олтургандарды текши карап алып, анан кайра сөзүн улады. Бул бала бизде жүргөндө өзү эле эмес, мунун тукуму дагы бизге жакшылык кылбайт. Бул жагын ойлонуштуралы, деди эле дени бою олбурлуу, өзүн баатыр сезген, өңү кара, башы чоң, сол бетинде кылыч тийген тырыгы бар илеби кытмыр күлүп, "Сизди сынчы десе, жөн эле андан ары бул мадыра баш баланы көкөлөтүп, ага эч кимди теңебей салдыңыз го. Эгер ушунчалык эле анын кыйындыгына көзүңүз жетсе, сөздү ырбатпай азыр эле көзүн тазалап салалы. Болбосо мындан ары ал кенедей буруттун баласын бизге сиз ыйык көргөзбөңүз. Аны эне тууса бизди дагы эне тууган. Эмне анын 4 колу 4 буту бар экенби? Ошондой кыйын болуп бизге залалын тийгизгидей. Көрдүм, кадимкидей эле жаш бала экен.
Илеби ачууга алдырып бир топко олтурду эле Сабитахун тигинин сөзүн аягына чейин чыдап угуп болуп: Акмак, сен тим койсо эмне деп эле былжырап жатасың? Эмне, өзүңдү кыйын сезип калдыңбы? Эгер биздин элде чыгаан баатырлар болгондо, кичине болсо дагы мекенибиз болот эле го. Бул жактан кытайлар кысып салса, тиги жактан монголдор кысса, жогорудан буруттар кысып минтип уйгурлар менен жамаатташ болуп жашап жатпайбызбы? Ал эми мен кеп кылган буруттардын эли аз болсо дагы элеген жери бар, мекен деген мекени бар. Жерин сен кыдырып көрдүң беле? Ала тоосунун бийиктиги, Ысык көлүнүн тунугу, Карагай шакка бай жерлердин кооздугун айт. Алар билинбегени менен баатыр жана көчмөн калк келишет. Ошол себептен алардан баатырлар, алдыны көрө билген оол уялар, акылга дыйкан адамдар көп чыккан үчүн минтип жаш баласын уурдап келип бизге кызмат кылуун ойлодум. Айтты койду дебегиле. Эгер ушул бала бизде аман жүрсө, элибизге жарыгы тийбей койбойт. Бул баланы жан таслим кылган кишинин тукуму соолойт, эли жакшылык көрбөйт. Айтарым, бул баланы биз пайдаланып калалы. Азырынча бирөөнө малайлыкка сатып жиберип, кийин колго алалы. Бул сунушту баары бир пикирден колдогон болушту. Сөз кезеги келгенде төрдө олтурган сакалдуу арык Шамыр деген киши олтурган ордунан копшолуп алып: Сабитахун, Илеби айткандай чын эле сен буруттун баласын абдан катуу мактадың. Биз бир гана сенин сының менен бир бүтүмгө келбей, Кашкардагы көз айсыз болуп калган Задибай сынчыга дагы көргөзүп, анын дагы пикирин угуп көрөлү. Айткандай, биздин дагы чыгаан баатырлар болгон жана бар, буруттардын баатырларындай. Бир гана биздин элдин кендирин кескен, жерибиздин тардыгы жана элибиздин биримсиздиги. Буга далил катары азыр эле биздин талаш тартышты мисалга алалы. Мен жеке оюмда бөрү баласы ит болбойт дегендей, тиги бала буруттун бизге жарыгы деле тийбейт. Аны Задибай сынчы менен кеңешип иш кылалы. Балким бир жерин майып кылып, сыймыгын оодарыш керекпи, аны дагы ойлонуштуралы, деди. Бул айтылган сөз дагы тиги жерде сөз угуп отургандарга жакты. Ар тараптуу сөздөр айтылып, талаш бир топко созулду. Акыры бышкан тамак тартылып, бака шака түшкөн калмактар шам намазынын убагында гана тарашты. Эртеси айтылган сөз боюнча Илеби Шамыр баш болгон бир топ аттуу баштуу киши атайын келип сопуну көрүштү. Тим эле күлүк жылкы баласын, же айдай сулуу кызды сынаганы жана көргөнү келишкенсип, көздөрүн тимирейтип, киши көрөлүктей карашты. Сопу тигилердин сынап жатканын жаз эмдебей билип, аларды тик караган жок. Жана сыр алдырбай жер карап отуруп алды. Шамыр көзүн албай бир топко караган соң башын чайкап: Бул бала Сабитахун айткандай жөн бала эмес көрүнөт. Эртең алып жөнөш керек Кашкарга. Антке менен жылдызы жанган, адамга жамандыгы жок жан экен. Кайран гана бул баланын атасы менен энеси ай. Бала эмес кородон чыккан улак жоголсо ызы чуу түшүп издейбиз. Мындай мончоктой баланы жоготкон ата менен эненин тарткан азабын көз көрбөсүн дагы башка салбасын. Былтыр уурдалып келген буруттардын жаш баласы өткөн базарда бала күрөштөн баарын жыкты. Аны сатып алган уйгур эле акчага маарып кадырып өстү. Келечекте ал баладан чоң баатыр чыкчудай элес берди. Ага көпчүлүктүн көзү тийбесе болду. Биздин айылдын менмен сиңген төрөсүнүн дагы кыйын сынган жаш балбанын көтөрү урду эле. Жыгылган бала эмес, төрө дагы бозала болуп ал жерден кеткенче шашты. Бул буруттар көчмөн калк болушканы менен жоокер эле эмеспи? Баатырлары жүрөктүү, кыз келиндери жашоо шартына чыдамкай келет. Ошол себептен булардын элинен сынчы, баатыр, балбандар көп чыгат. Илгери Манас деген баатыры кылкылдаган Кытай элин кыдырып сес көрсөткөн эмеспи? Ал жөнүндө айтсам сөз учу түгөнбөйт. Илеби дагы жактырбаган түр көргөзүп, жаман көз менен карап: Коюңузчу, эми сиз дагы буруттарды мактабай. Биздин элдин деле оостолу айта турган баатырларыбыз болгон. Жана азыр деле бар. Ушу элдер кызык эле. Дайыма өздөрүнөн чыккан чыгаандарды көрүшпөйт дагы. Башка элдин жакшы сапатын көрүп калышат. Бул буруттардын баласы башка балдардай эле бала экен го. Эмнеси менен айырмаланып турат? Сопу өзүн көтөрө сүйлөгөн Илебине көзүнүн кыйыгы менен карады эле, экөөнүн көздөрү чагылыша түштү. Илеби чын эле Сопунун көз карашынан бир сырды байкады. Бирок ал эмне сыр экенин биле алган жок. Жүрөгү кысылып, көңүлү айнып, көзүнүн нуру кайта түштү. Антке менен сыр алдыра койбой, артын карай бурулуп, далысын салып басып кетти. Эки бир туугандын сапары. Тынымы жок ат бастырышкан Эсет менен Марка 2 күн дегенде көздөгөн жерге келишти да, эмне кылышты билбей айылдын четинде чай кайнам убакыт туруп калышты.
Уақыт деген токтоп турбайт, аккан суудай агыла берет эмеспи? Эки бир тууган бир пикирге келишкенче эле жалган түш болду. Андайда ылайыктуу акыл чыкпай, ой уйгу туйгу болуп да калары анык. Жөн эле калмактардын жерине келишсе эле бала табыла койчудай сезилгени менен минтип ойлогон ой ойдогудай боло койгон жок. Түшкенде Эсет иниси Марка менен мал издемиш болуп, айылга келип элге аралаша түшкөн соң, аз да болсо өздөрүн эркин сезишип, айылды тинте кыдырышты. Бирок өздөрү ойлогондой баланы көздөрү көрүп, аны таба коюшкан жок. Ал турсун эч кимден сурай да калышпады. Уурдалган бала көргөн жоксуңарбы деп. Кечинде бир уйгурдун үйүнө жатышты. Бир түн жата турган акысын төлөп. Уйгур орто жаштагы маңдайы жарык адам болгону менен баскан изин санаган сараң адам экени даан эле байкалды. Аны Эсет сөзгө тартты эле, уйгур ашыкча сөз оозунан чыгарбай, кыска гана сүйлөп, берилген суроолорго жооп берген болду. Таң атканга чейин санасы санга бөлүнгөн Эсет уйку бетин көргөн жок. Бөтөн эл, бөтөн жердин өгөй сүнткөнүнө өзү күбө болуп, туулган жер менен өз элинин кадырын эми сезди. Көз алдына алыстан көзгө бозу сыяктуу көрүнгөн ак мөңгүлөө, башында кар сактаган, дайыма мунарыктап, мемиреп боз тарткан, жайдын кайсы убагы болсо дагы үстүнөн томуктай булут кетпеген, ала тоо тартылып, туулган жерге болгон сагынычы 2 күндө эле күч алганын тана албайт эле. Ал эми бул аймакта белгисиз убакыт кала турган уулу сопуну издегенде каңырыгы түтөп, көзүнө жаш тегеренип кетти. Бир түнөбөй эле калмактардын жашаган жерине батпай турганын жүрөгү менен сезди. Анткени тээ илгертен бери эле калмактар кыргыз элине душман болуп келгени себеп болдубу ким билет, өзүн эркин сезе албай койду. Ушундай тынчы жок жерде кала турган уулунун тагдырын ойлогусу келбей, көзүн жумуп, уктап алаксыгысы келди. Бирок кайдагы уйку? Эптеп уулун таап, айылына алып кетсе, өмүрүндө өзүнө өзү ыраазы болот эле. Марка агасынын абалын айттырбай түшүнүп, эч сөз козгободу. Бир сөз айтса эле, агасы Эсет катуу сөз айтып жиберчүдөй, же уулунун кайгысынан ыйлап жиберчүдөй сезилди. Андан дагы калмактардын жашоо турмушуна көңүлү тойбогонун Эсеттин кабак кашы эле билгизип турду. Эки бир тууган таңкынаарды татышкан соң, кайда барышарын билбей, түш жарым убакыт максатсыз айылды айланып кыдырып жүрүшкөндө, улуту өзбек Усман деген киши учурашкан соң, жан тартып: "Мусулман бурадарлар, силер азыр тез аранын ичинде карааныңарды мындан үзгүлө. Болбосо калмактар кармап алышат дагы, аттарыңарды тартып алып, өзүңөрдү майып кылып коюшу толук мүмкүн. Силер мал издебей эле бала издеп жүргөнүңөрдү алар билишет. Эгер макул көрсөңөр, баланы талаадан издегиле. Анткени жаш балдарды алар алып келип байларга сатышат. Байлар балдарга мал кайтартат. Менин тилимди алсаңар жаман болбойсуңар. Силерге жан тартканымдын себеби апам кыргыз кызы. Силер мага таяке болосуңар. Азыр айылдан чыгып, түндүк тараптагы тоо арасын кыдыргыла. Калмактар менен кыргыздар сөөгөчтү душмандар экенин эсиңерден чыгарбагыла. Шашылып, эч жакка кылчактабай айылдан чыгып кеткиле." Бул сунуш экөөнү дароо ойго салды. Баштарын ийкеп сөздү аягына чейин угушкан соң, коштошуп, дароо айылдан чыгып кетишти да, талааны көздөй сапар алышты. Ооба, чын эле айылдан чыгышканда экөө тең кенен дем алышып, көңүлдөрү ачыла түштү. 5 чакырымдай тоо тарапка жүрүшкөн соң, кой кайтарып жүргөн жаш балага жолугушту. Бирок бул бала кыргыз бала эмес экен. Аны сөзгө тартышты эле, ал бала уйгур тилинде сүйлөгөндүктөн тилин толук түшүнө алышкан жок. Бир гана бурут бала ал жакта деп айткан сөзүнө түшүнүшүп, бала көргөзгөн жакты көздөй аттарына камчы салып шашып жөнөштү. Эки коктуну басып өтүшкөндө 300дөй койду кайтарып жүргөн жаш баланы көрүштү. Ал баланы көрүп эле экөөнүн көздөрү жайнай түштү. Анткени ал бала алыстан сопуга окшоп кеткендей болгон. Жакын келишсе, боор оруй тургандай кейиптенген жаш бала колуна ичке таяк карма болгон, көздөрүнүн жылдызы өчкөн, кийген кийим деген эле аты болбосо дал-дал болуп айрылган, тил угуп жалтаң болуп калганы даана байкалып турду. Алгач эле Эсет күлө карап: "Уулум, атың ким?" деди. Тиги баланын кыргыз тилин укканда дароо кубанычтан көздөрү жайнай түшүп: "Кадыр" деди. Эсеттин каңырыгы түтөп: "Мында келип кой кайтарганыңа канча болду?" Кадыр кабагын түйүп: "1 жыл болду. Былтыр мени алдап мында калмактар алып келишип, Алдияр деген уйгур байга сатып жиберишкен." "Кайдан келдиң эле?" "Байкелер, мени тигил жакта кожоюнум карап турат. Кетип калыңыздар. Болбосо силерге залалы тийип калат. Бул жакка алыс жактан алып келген. Атамдын аты Самсалы." Эсет кабагын чытып: "Сен билбейсиңби кече жакында бала уурдап келгенин?" Бала башын чайкап: "Билбейм байкелер. Аны коюп мени силер менен бирге алып кеткилечи. Атам менен апамды абдан сагындым."
деди көзүн жашылдантып. Марка сөзгө келип, кожоюнуң сураса бир жылкы издеп жүрүшүптүр деп айтып кой. Эртең ушул малда тиги кырга чыгыптыр. Биз сени алып кетебиз. Бирок өзүңө сак бол. Биз барып кожоюнуңа жолугалы. Болбосо бизден шекишип калат. Деп аттарына камчы салып жөнөп кетишти да, анча бийик эмес тоонун кырында карап турган кишиге жакын келишип, саламдашкан соң келген жөндөрүн айтышты. Алдияр кабак түйүп, анча жылкыны бул жерден таба албайсыңар го. Колуңардан келсе Кашкардын базарына барып издеп көргүлө. Уурдаган киши акмак эмес да. Чошун жылкыларды эң коюп басып жүрө бергендей. Бирок ал жактын эли жаман. Сырттан келген жалгыз жарым кишилерди аңдып карактаганга көнүшкөн. Менин тилимди алсаңар элиңерге кайткыла. Азыр бул жакта эл ичи тынч эмес. Уйгурлар менен калмактар келише албай турушат, жер талашып. Алдияр эринип турганбы, бир топ сөздүн башын айтты да, сөзүнүн соңунда 2 күн илгери соодадан келген калмактар айдай келген малдарын тиги бетке чыгаргандай болушту. Ошол жакты дагы карап көргүлө, деди. Эки бир тууган анын сөзүн угуп, күн батыш тарапка ат бастырышканы менен ойлору бир жерге турган жок. Эсеттин өзгөчө жүрөгү канап, тиги кичинекей Кадыр көз алдына тартыла берди. Ал дагы бир шорук аткан ата менен эненин баласы да. Сопумдагы ал баладай болуп, жаштайынан талаада күнгө күйүп, шамалга бети турулуп, таманы ташка тилинип, курсагы ачка кожоюнунун көзүн карап жалтаң болуп калат да. Эмне болгон күндө дагы мен баламды издеп табышым керек деп ойго алаксып кетти. Экөө чоң коктуга келишкенде капыстан 3 атчан алдыларынан чыкты. Келе жаткан түрлөрү жаман. Алар жакын келип эле эч саламга келбей, "Эй буруттар, бүгүн биздин жерди таштап чыгып кетпесиңер, тагдырыңарга тарынбагыла. Биз силерге мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Анткени биздин элге жериңерден соодага жол бергениңер үчүн. Билебиз, силер бул жакка жылкы издебей эле башка максат менен келгениңерди. Азыр силерге адамча кайрылып жаткан соң чыры жок кетип калгыла. Адам баласы бир гана жолу жашоого келет. Андыктан эң алгач өмүрүңөргө сак болгула." Бул экөөнү көчөдөн өтүп калган Сабитахун жиберген болчу, сый менен кетип калышсын деп. Анткени Эсет баласын издеп артынан келип, жүктөрүн чачып, абдан катуу ыдык көргөзгөндө таанып калган эле да. Баланын күйүтүнө чыдабай келгенине гана кечирим берди. Болбосо мурунку күнү эле экөөнү карматып, аттарын тартып алып, бир чара көрүп коет беле, ким билет. Алиги Усман деген өзбекти дагы Сабитахун жиберген, кетирип жибер деген ойдо. Эсет кабагы салыңкы, "Силер биздин эмне максат менен келгенибизди билсеңер, анда бизге баланы кайрып бергиле. Биз силерге сураган нерсеңерди бергендей бололу", деди. Олбурлуу келген калмак башын чайкап, "Бизде силер издеген бала жок. Айттым го, сыйыңар менен кетип калгыла деп. Балаңарды башка жерге барып издегиле. Биздин жердеги жергиликтүү калк бала уурдабайт. Азыр силер менен акыйлашып турганга биздин убакыт жок. Кетип каласыңарбы же чара колдонолубу?" Булардын ниети бузула баштаганын билген Эсет акырын гана башын ийкеп, аттын башын тетирип урду. Бир жагынан тиги калмак айткандай, бөтөн жерде өмүрлөрүн бергенче сый менен кетип калууну ойлоду. Бул үчөөнүн оңой эле баштарын алып койгонго жүрөгү ишенип турду. Бирок чекке чейин жол алыс экенин эске алды. Жолдо келе жатканда Марка үн салды. "Байке, ыгы келип турат. Кадырды алып кетсек кандай болот? Тигине, анын кожоюну ылдый жакта кетип бара жатат", деди. Эсет бул сунушка дароо макул болуп, атын теминип алды. Мындайды күтпөгөн чабдарат чочуп кетип, жүрүшүн ылдамдатты. Экөө баягы коктуга келсе, Кадыр сууга түшкөн койлордун алдын тосуп, чоң ташка көчүп басып олтурган экен. Эки жакты аяр караган экөө чукул келишти да, "Кадыр, бол тез. Биз сени апаң алып кетебиз", деди. Мындайды күтпөгөн Кадыр шашып калды. Жаңы эле кыялданып олтурган, өз жерине кетүү үчүн дароо башын көтөрүп, "Байкелер, кожоюнум эмне дейт?" деди көзүн жалтаңдатып. Марка эңкейип колун сунуп, "Келе колуңду. Кожоюнуңа мына биз жооп беребиз. Бол тез, атка учкаш", деп үнүн ишенимдүү чыгарды. Кадыр колун сунганда Марка жеңил гана тартып алып, артына учкаштырды да аттын башын кое берди. Ала тоону көздөй. Эки бир тууган сопуну таба албасына көздөрү жеткен соң куру кетпей, жок дегенде бир баланы алып кетип, бир үй бүлөнү сүйүнтөлү деген ойго келишкен анык эле. Аттардын туяктары жерге тийип тийбей арыш керип баратканда, чаң асманга сапырылып, жол арбып, калмактын жерин улам артка таштап бара жатты. Кадырдын кубанычында чек жок. Марканы бекем кучактап алган. Аны көргөн Эсеттин кабагы ачылып, менин уулумду дагы туткундан бошото турган киши болсо экен деп ойлоп койду. Кечки күндө гана чоң ашуунун түбүнө келишип, аттардын белин бошотуп отко коюшту да, өздөрү дагы курсактын камын ойлошту. Эсет эми гана Кадырга суроо берди. "Кадыр, сен өзүңдүн айылыңды билесиңби?" деп. Кубанып, көздөрү жайнаган Кадыр, "Ала тоого жетсем эле элибизди оңойлоп алам. Менин атам жыгач уста, көп кишилер тааныйт. Мен атама жардам берип, боз үйдүн жыгаштарын жасашкан элем.
эсе тембестеди замсалыны. Ал өткөн жылы баласын жоготкону устачылыкты таштаптыр деп уккан болчу. 2 сааттай аттарды чалдырышкан соң түнү менен беделди ашып кетишти. Болбосо арттарынан куугун келип калышы толук мүмкүн эле. Сактыкта кордук жок дегендей, эки бир тууган ол жолу келе жаткандарына кубанышты.